Каракол шаарындагы эл аралык аэропорт салтанаттуу түрдө ачылды. Иш-чарада Садыр Жапаров союз тарагандан кийин аэропорттор иштебей калып, ички каттамдар токтогонун белгиледи. Союз таркагандан бери бир топ аэропорттор ар кандай себептер менен ишин токтотуп, ички каттамдар үзгүлтүккө учураган бойдон турган. Үстүбүздөгү жылдын май айында Талас аэропортунун ачылышына баарыңыздар күбө болгонсуздар. Иштебей турган Каракол аэропорту мына бүгүн кайра калыбына келип ишин жандантып турат. Аэропорттун жалпы аянты болжол менен 8000 чарчы метрди түзөт. Каракол эл аралык аэропорту 1971 жылы түптөлүп, учуу тилкеси 1978 жылы пайдаланууга берилген. Анда як 40, ил 410, Ан-2, Ан-26, Ан-28 сыяктуу учактарды жана бардык типтеги вертолетторду кабыл алчу. Аэропорт 2018 жылы Дубай, Ташкент, Бишкек, Каракол каттамы боюнча акыркы чартердик рейсин кабыл алган. Андан кийин аэропорт ишин токтоткон.